Ош базарын көчүрүү маселеси кандай чечилет? 4-февралда Каныбек Туманбаев Ош базарынын соодагерлери менен жолугушуп, жаңы курулуп жаткан базарга көчүрүү тууралуу суроолорго жооп берген. Жолугушууда ижара акысы жана базардан орун алуу боюнча көйгөйлөр көтөрүлгөн. Ошондой эле Туманбаев айрым соодагерлерге орой мамиле кылган видео социалдык тармактарга тарап, коомчулукта сынга кабылган. Не деген сөзүңдү айтып атасың? Сен минтиң, сен эмне кылып атасың? Мен элге 100 элге түшүндүрүп атам. Түшүнүп атасың? Кишилерге тототпойсуңар. Кишилер сый болсун да. Сиз мага акыл үйрөтпөңүз. Маалыматка ылайык, Ош базары август айына чейин көчүрүлүп, анын ордуна Сейилбак, Кыял базарынын ордуна оорукана салынат. Учурда бул тууралуу элдин оюн билүү үчүн Ош базарынын сатуучуларына сурамжылоо жүргүздүк. Саламатсыздар, урматтуу медиа ордо YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош базар тургундарынан атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Себеби базардын көчүрүшү боюнча сатуучулардын ой пикири кандай деп. Анда эмесе видеонун аягына чейин көрөбүз. Айке, базардын көчүрүшү боюнча угатсыздар да, ошо ой пикири билдирип койсоңуздар. Биз базардын көчүрүшүгө каршыбыз. Кечээ мына жерде чогулуш болду. Базарда иштегендер бир 5-6 эле барды. Калган бүт көчөдөгүлөр эле эл алды дедичи. Бизге бул вообще болжак тетире. Себеби бизге мына 1 килограмм, 2 килограмм ала турган адамдар барбайт вообще. Пробка деген бул пробка бир дүйшөмкүн санден болуп атат. Шондо деле пробка берчи мындай. Кыскасы ыңгайсыз. Бизде просто эле кыйнап атат. Азыр бирден о жерге көчүш керек. 1-2 жыл соода болбойт өзү вообще. Бирде кредит деген бар, ипотека бар. Адамдарга өтө кыйын болуп атат. Эжем, базардын көчүрүшү боюнча ой пикириңиздерди айтып койсоңуздар. Ой пикирим, базардын көчүрүшү боюнча каршыбыз. Себеби эл деген азыр кризис мезгили, соода жок, кымбатчылык. Бир күндө 1000-2000 сом соода кылып атабыз. Араң нан алып кетебиз балдарга. Эттин килограммы 780 сом турат базарда. Ал деген базар жумушка киргичейин биз деген кыйналып 2 жылда жок болуп бүтөбүз. Ал базарга көчүрүлбөсө да уже базардын акыбалы оор. Бул жерде ким иштегенде билет. Жумуштачы өз башына келгенде. А ким иштебесе аны сезбейт. Баягы кайнененин курсагы ток келин менен жумушу жок дегендей. Аны ошол жерде жон териси менен тарткан адам билет. Неге сиздерге ыңгайсыз ал жака көчүп? Ыңгайсыз, аябай ыңгайсыз. Жол деген алыс болуп калат биринчиден. Экинчиден клиент деген ал жака үйрөнгөнгө чейин көп убакыт керек. Анда адамдар өтө чоң банкротко, себеби азыр ГИКтен үй алышкан, ипотека деген толтура. Эл азыр кредитсиз жашай албай калган. 80%, 20% элде акча болушу мүмкүн. Бирок 80% адамдарда акча жок. Эжем, базардын көчүрүшү боюнча сатуучулардын ой пикири кандай? Биздин сатуучулардын ой пикири көчпөсү жакшы да бизге. Себеп? Себеби эми бул жерге көнүп калган. Анан кийин жаңы жерге көчүлсө, ал жерде иш кандай барганы биздин оюбузда эчтеке жок да, ал жерде. Шаардын четинде. Шаардын чекесинде. Анан эл ал жака элдин көнүшү ишеничсиз. Эл бул жерге көнүп калган да. Менин оюм бул биринчиден жакшы нерсе. Бирок биз билбейбиз, бизге мындай туңгуюк каерге кандай местада отуруп калабыз. Кандай шарттары болот. Шаардын сыртында болсо биздин аз гана чөбүбүз үчүн эл аяка барабы, барбайбы? Андан сырткары биз бул мурдаттан отурган жерибиз макул, эми ийгиликтүү болуп атат. А тиякта биз ошол местаны өзүбүзгө бир бекер орунга орун ала алабызбы? Же сатып алышка туура келип калабы? Же аренда төлөп калабызбы? Биз бардыгына төлөп келатабыз. Налоговыйга, местага, охранниктерге, келип кеткенге бүт бардыгыга төлөнүп атат да. Андан ашыкча чыгаша болуп калабызбы деген дагы ойлор болот. Анан бизге уюткулуу жай болсо жакшы болот эле. Анан автобустар, эмелер, маршруткалар тез каттап тура тургандай шарт болуш керек. Шаардын ичидеги элдер менен байланыштырып тургандай. Андай болсо жөндүү болот. Негизи баары эле каршы. Себеп? Себеби бул жака элдер үйрөнгөн да. Кардарлар көнгөн. Кардарлар көнгөн. Эжем, базардын көчүрүшү боюнча сатуучулардын ой пикири кандай? Эми сатуучулардын ой пикири баардыгы ушул жерден канча жылдан бери ушу семьяларын багып, тиричилигин кылып көнүп калышкан. Көнүп калышкан.
Ушу бул сатуучулардын ою боюнча бул жерде ошо көнгөн жеринен кеткилери келбейт. Баардыгынын эле кеткиси жок. Канча жылдан бери эле көчүрөт деп атат. Кайсы малда көчүрөт деп баары таң калып жүрүшөт. Анан аяк бүттү, бүтпөдү, ким билет, стройка бүтсө, жакшы шарт түзүп берсе элге да жакшы болот эле. Макул. Макул шарт түзүп жакшына кылып койсо. Бирок могул жерге соода кылып келген элдер дагы бизге аякка барыш кыйын болот. Көчпөсө жакшы эле деп бизге ойлорун айтып кетишет. Чоң апа, базардын көчүлүшү боюнча сатуучулардын ой пикири кандай? Микрофон жакын. Биз көчпөй эле ушул жерде эле тиргилик кылганыбыз. Жакшы болчу. 25 жылдан бери ушул жерде отурабыз. Бала чаканы ушул жерден бактык. Нормально эле болуп атат. Анан эми тияка көчүрсө билбейм кандай болот. Аяка кантип барып келип иштейбиз. Шарттары кандай, Шарты кандай болуп атат? Действительно биз берде ал жака камераларыбыз бар. Анан тияка камераныз кандай болот? Таба семишке деген объем аябай чоң болот да. Ошого билбейм. Биз деле ойлоп койсо болот эле. Бирок көчүрбөй койсо жакшы болот эле. Бирок баары бир көчүрөт го. Себеби ал жака барып жайгашып, кандай соода болот, андан да 1-2 жыл баягы автобустар каттап, элдер баргычакта 1 жыл, 2 жыл өтөт го, соодасы жок отурабызбы деген ой болуп атат да. Анан бирок эми эл эмне болсо ошо. Анан баарын көчүрсө көчөбүз да, айла жок. Ошол менин оюм ошол. Базардын көчүлүшү боюнча оюңуз кандай? Базардын көчүрүлүшү боюнча оюм негизи жакшы менин. Бирок элдин баары бияка көнүп калган, баягы канча жыл бул базар бар, баары доступный дегендей да. Бирок негизи мен законго аябай, законопослушный дегендей, законго баш ийем. Анткени Кыргызстан аябай эл көбөйдү, население. Анан жерде пробка көп болуп атат, всякие эмелер туура эмес болуп атат да, көчөдө көп нерселер. Анан ошон үчүн мен аябай заамын. Шаар чоңойсун, элдерге условия болсун, тазалык болсун, көчүрүлгөнү жакшы, аябай жакшы. Бирок ал жакта да бирок айтып атышат бизге келип, кечээ жакында келип кетти президент өзү дагы. Эме депчи, бүт условиясы менен бүт баары жакшы гос деп. Бирок баягы баары любой жерде жаңы барганда көнүш үчүн 1 жыл бар да. 1 жыл күн анан аренда плата төлөсү да, эми налог дегендер бар төлөйбүз биз. Ошондой менен отурабыз. Ошол негизи оюм жакшы, самом деле. Эже мына базардын көчүлүшү боюнча сатуучулардын ою кандай? Сатуучулардын көпчүлүгүнүн эле ою мындай болуп атат да. Эми кеткибиз келбей жатат. Кеткиси келбей жатат эч кимдин. Бирок баягы августта деп атышат. Аны да көрө жатарбыз деп атабыз. Бирок көпчүлүктүн кеткиси жок. Анткени ал жака барсак клиенттер барабы, соода кандай болуп калат деген ушундай күмөн ойлор жаралууда да. Ошол анын айындар. Ассаламу алейкум. Өзү көп элдин 90% эле каршы го дейм иштегендер. Ошол көчпөй эле койгон жакшы го дейм. Наоборот, бул жакты бир аз оңдоп, жашоо шарттарын жакшылапса элге удобный го дейм. Центрде болупчу. Аякка барса эле эч ким деле келбейт го деп ойлойм. Эже ошо базардын көчүлүшү боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз. Базардын көчүлүшү боюнча эмне дейм, эл бул жерде канча жылдан бери иштейбиз биз, 20 жылдап. Ушул жерден оокат ашыбызды кылабыз, акча таап, ушу бала чаканы багып отурабыз да ушу. Негизи көчкөн жакшы болот го сиздерге же бияка көнүп калдыңыз? Көчкөндөн бияка көнүп калганбыз да. Көнүп калдык, эл да көнгөн. Аяка деле болот, бирок эл көнүш керек, убакыт керек да. Аны убакыт алат. Анан убакыт өткөндөн аякта эле соода боло берет. Ошо менин оюм. Аякка убакыт гана керек только. Ошо. Эми эмне дейм, негизи көнүп калганбыз да бул жерге. Элдин баары да көнүп калган, ушул жерден кетпей койсок деле жакшы болот эле деген оюм, андан башка деле. Эми аркы Ош базары кичине алыс болуп калат экен. Ошол. Бир аз кыйынчылыктар болуп калат. Кыйынчылыктар болуп калып атат эми. Аякка эл көнүш дагы бир топтода. Туурабы? Деп оокат кылып атканда жөн эле койсо болмок экен. Ошол эле.
эми базардын баары бир көчөт да, биз каалайлы баары бир көчө турган болуп атат. Эми ошол жактан бизге мындай жылуу жумшак жерден, баардыгыбызга ушу тургандай жакшы месталардан бесплатный кылып берсе, баарыбыз эле макул болуп калдык. Уже элдин неси бурулуп калды да, мурун башында элдин баары каршы болуп аткан. Азыр эми по-любому хочешь не хочешь көчүрөт экен. Баарыбыз эле макулбуз, бирок баардык условиялар түзүп берсе, анан могу налог, патент маселелери да кичине элдин несине жараша болсо да, мындай местага жараша, мисалы чоң местадагылар эле бирдей сумманы төлөйт, кичинекей 1 метрде тургандар эле бир сумманы төлөп атат. Ошолорду да кичине жөнгө салып берсе жакшы болмок. Бир орунда жылуу жумшагы турган нерсе жакшы да. Бияка деле көрүп калабыз, бияктуу жакшы кандай. Рахмат. Менин оюм боюнча базар Кудай буюрса баары бир ошол жака көчкөн атабыз, бирок ар бирибизге өзүнчө место берилиши керек. Биринчиден условиясы болуш керек, экинчиден, үчүнчүдөн ыңгайлуу болуш керек. Анан мурун болсо ошо биз бияктан тияка көчсөк место сатылат деген. Анан ошо сатылбай биз биякта кандай турсак ошондой болгонун каалайбыз. Главный условия болсун, бизге дагы жылуураак болсун, мына сулукта отурабыз, ачык жерде отурабыз кышы менен. Анан условиясы жакшы болсун деп ойлойм.